Урматтуу мекендештер, Ош шаарынан сатыла турган өтө сонун 2 кабаттуу чоң имарат таптык. Бул менчик мектепке, бала бакчага, клиникага, медресеге өтө ылайыктуу имарат экен. Курулган боюнча турат, жалпы орто эсеп менен 700 квадрат чыгат. Г формасында курулган жер аянты 10 сотук, кызыл китеп документтери баары бар экен. Ушул турушунда $280 000 сатууга койду. Оштогу эски текстилдин ордундагы жаңы конушту жакшы билесиздер. Ошол конуштун ортоңку көчөсү. Бул жагы мына тетистин мунарасы көрүнүп турат. Запчасть базар жактан же болбосо жанагы Чаканташ банясы жактан ушул жагы менен бурулуп кирип келет. Ал эми бул жагы болсо ылдый тараптан кирет туугандар. Теге жанагы таможенный терминал жактан, МК Грант жактан бул жагы ылдый жагы аркылуу келет. Бул жак менен келе жатканда мына оң тарабында көрүнүп эле турат. Көрүп турасыздар. Чек арасы мына кошунанын дубалынын бурчунан баштап ылдый жагы наркы кошунанын дарбазасына чейин барып такалат. Мына көрүп турасыздар, көчөсүнө электр линиялары тартылган, интернет тартылып келинген. Ушул конуштагы ортоңку көчө. Жүрүңүздөр, азыр мен кирип сиздерге көрсөтүп берейин. Мына жерде бир дарбазага орун койгон. Ал эми ылдыйракта дагы бир дарбазага орун койгон. Жүрүңүздөр, мен бир катар планировкасын сиздерге көрсөтүп коеюн. Биринчи кабат менен экинчи кабат негизинен бир 70-80% окшош. Экинчи кабаттагы бөлмөлөрү бир аз кененирээк, чоңураак бөлмөлөр болуп тур. Ал эми астында болсо бир 10 чакты каанасы бөлмөсү бар экен. Мында күнгөй бет кылып, алдын кенен таштап, аябай жакшы кылып куруп тур. Азыр эми чекеден сиздерге көрсөтүп берели. Негизи менчик мектепке ылайыкташтырып курган экен да. Мына бул жакта көрүп турасыздар, тетиги жерден дагы эшикке орун таштаптыр. Мына ортодо дагы эшикке орун таштаган. Сырттан пожарный лестница болот, бурчтагы эки эшиктен экинчи кабатка бул жак аркылуу дагы кирип чыкса болот, бирок ичинен дагы лестница жасалат экен. Бирок имаратка негизги кире бериш эшиги бул эшик. Ушул жагынан кирип чыкса да болот, нары көчө жагынан да кирип чыкса болот. Кыскасы жанагы пожарный нормаларды эске алып, атайын проекттин негизинде курган экен да. Имараттын узун туурасын айтып коеюн, аркасынан узундугу 28 метр чыгат. Бирок туурасы 12 метр, 28ге 12ни көбөйтүп туруп, бир этажынын квадратыны чыгарып, анан 2 этажга көбөйтүп коюңуздар. Ошондо жалпы ушул жак тарабынын квадратурасы чыгат. Ал эми бул жагы болсо, мына бул бурчтан наркы чекеге чейин 12ге 6. 2 кабаттын ортосуна 6 метрлик чоң плитадан таштап коюптур. Бул жагы бир 144 квадрат чыгат, биринчи экинчи кабаты. Жалпы ошондо 816 квадрат деп биз сыртынан өлчөп эсептедик. Бирок ички дубалдарды алып салып эске алганда 700 квадраттын тегерегинде таза аянт деп биз эсептедик туугандар. Кана, бул жак чекеден баштайлы, келиңиздер. Мына бул бурчтагы эшиктен кире берели. Анткени бир жаңсыл болсун. Ушул жерден эшиктен киребиз. Кана, бисмилла. Мына киргенде бул жер чоң зал. Тагырагы столовая. Бул жагы столовая болот экен. Мына ортодо дубал урулган, анын ар жагы дагы бир бөлмө. Ал жагы кухня, раздача окошкасы турат. Бу жака 2 терезе койгон, көрүп турасыздар. Арт жагында да 2 форточкасы бар. Артында 1 метр жер таштаган бирок. Бул эми ашкана. Ушул жерде окуган балдар, ушул жерде тамактанат. Бүт кафел деп жасап коет. Андан кийин ушул эле коридор менен бул жака келе турган болсоңуздар, мына бул болсо коридор. Көрүп турасыздар. Мына жакта бир бөлмөсү бар. Ушу чакан бөлмөлөр 4-кө 5, 20 квадрат чыгат да булар. Бул бир бөлмө, класс же болбосо жатак бөлмө десек болот. Ушундай эле бөлмөдөн бул жакта дагы бирөөсү бар мына. Көрүп турасыздар. Мында да 2 терезеси бар экен. Бүт ичинен шып алган. Терезе форточкаларын таштаган. Асты стяжка болгон. Анан биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосу бүт плита перекрытие. Ал эми бул жакты караңыздар. Коридордун эндүүлүгү 2 метр чыгат. Узун коридор. Как мектеп. Көрдүңүздөр, медресеге өтө сонун, медициналык клиникага өтө сонун, бала бакчага өтө сонун, дагы эмне, медресеге тим эле айтат да. Медресеге өтө сонун болот да берчи. Бияка кириңиздер мына. Биякта дагы бир бөлмөсү бар. Көрдүңүздөр? Буларды бүт мына окуу классы катары иштетсе болот. Экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү жатак бөлмө кылып иштетсе болот. Мына бул жака келиңиздер. Ошондой эле бөлмөдөн
дагы бирөө бар. Бир кирип айланып чыгыңыздар тугандар. Көрдүңүздөр? Ушундай бөлмөлөрдөн катар жайгашкан. Мына үстүндө плиталарын караңыздар. Аябай баягы Союздун гос стандарты менен жасалган чоң плиталарды койгон экен да. Андан кийин бул жакка киргенде узунунан кеткен бир зал. Көрдүңүздөр? Аябай чоң зал. Мында дагы ушу чоңураак иш-чаралар өтөт, же болбосо чоңураак тайпага сабак өтүлөт да. Андан бери келе турган болсок, бул жакта дагы каналар бар. Жанагы эле эшиктен киргендеги узун коридор. Мына жакта жанагындай эле бөлмөдөн дагы бирөө бар. Ар бири ошо 4,5 га 5 эсептегенде бир 22-23 квадраттын тегерегинде чыгат. Мынанда дагы бир бөлмөсү бар, тугандар көрүп турасыздар. Андан кийин мына жакта дагы бир чоңураак залы бар. Мына, көрдүңүздөр? Бул дагы аудитория. Чоң кана. Коридор жактарга форточкаларды коюп койгон. Шыбаган, даже электромонтажына чейин жасаган. Мына кабелдерин тартып койгон, көрдүңүздөр? Бул жагында болсо 2 терезеси бар. Муну жакшылап ремонт кылып аласыздар. Ал эми бул жакка келе турган болсок, мына жерден да сыртка кирип чыкканга эшик бар. Бул жагында санузел. Ушунун эле карама каршысында бул жакта бир аз чоңураак, бул дагы санузел болот да. Ал эми котельный майда чүйдө башка имараттарны мына жактарга куруп койсо болот. Артында дагы, наркы жагында дагы бүт ушу 1 метрден аралыгын таштап койгон да. Көрүп алдыңыздар, Эми ушул жерден биз жыйынтыктайлы. Негизи бул жер аябай жакшы жер. Суу свет бар. Алып эле ушу муну иштетип баштаса болот да. Эми сразу ичи кошуп алган. Сыртын эми карап көрөсүздөр. Балким сыртын баягы травертин кылдыра турган болсоңуздар, балким базальт кыласыздар, же болбосо шыбак кылып туруп анан травертин тартып таштасаңыздар болот. Болот да эми терезелерин пластиктен койдуртасыздар. Анан имараттагы мына сейсмопояс колонналар бүт российский арматураларды салып анан курган экен. Анан өстүрмөлөрүн дагы фронтондордун бүт суу сливтерине чейин кагып койгон, чатыры ушу шоколад өңдүү тыныке тагырагы профнастил менен жабылган. Ушул жер тугандар көрүп алдыңыздар, жери 10 сотық. 10 сотық. 280 000 долларга сатууга койду. Биз келсек 300 000 долларды айтты эле, анан ары сүйлөштүк, бери сүйлөштүк, кичине тамырын тартып түшүрдүк тугандар баасыны. Эми ошол баадан дагы кичине ырымын кылып түшүп берем деди, билбейм канча түшүп берет. Сүйлөшүп келишип көрөсүздөр да. Курган боюнча турат экен. Алардын келечекте бир жакшы планы болгон экен. Өздөрү соодада болгон үчүн азыр эми соодага башка бизнестерге бир аз тыйын керек болуп аттыр. Ошон үчүн гана сатууга коюп аттыр да. Болбосо турат эле дейт. Ушул эми бардык маалымат жетти го дейм сиздерге. Бизден ыраазы болуңуздар. Биз Тез кабар командасы дайым сиздердин кызматыңыздардабыз. Жакшы күнүмдүк турмуш тиричиликке, билим берүүгө керектүү болгон ушундай маалыматтарды сиздерге жеткирип турабыз. Мен сиздерден суранам. Анан ушул видеону сиздерге аманат кылам. Ушул видеону сөз түрдө WhatsApp, Telegram группалары аркылуу личкаларга, таныш билиштерге жөнөтүп бөлүшүп коюңуздар. Көбүрөөк адамдарга жетсин. Клиника иштетем дегендерге, менчик бала бакча, менчик мектеп иштетем дегендерге, анан медресе иштетем дегендерге жеткирип койсоңуздар аябай жакшы болот менимчечи. Бар болуңуздар анда. Дайым кызматыңыздардабыз. Ассаламу алейкум.